Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүн балдар биз сабакта Кыргыз Республикасынын калкы боюнча темасы боюнча жалпылоо сабагын өтөбүз. Мурунку сабакта жетишпей калдык. Бул региондордун экономикалык активдүү калкы. Региондордо эмгек ресурстарынын бирдей эмес пайдаланышы ушул аймактын экономикасынын түзүмүнө байланыштуу болот. Демек, ар бир областтын чегинде карап өтөлү. Чүй облусунда 85% адам бул демек экономикалык активдүү калк. 15% бул жумушсуз калк болуп саналат. Бишкек шаарында 81,3% түзөт. 16,7% бул демек жумушсуз калк. Талас облусунда 94,6% бул экономикалык активдүү калк. Көлдө болсо 89,3%, Нарын областында 90,8%, Жалал Абад областында 91%, Ош областында 96,2%, ал эми Баткенде 93,5% түзөт. Ош шаарында 88,4% түзөт. Демек, бул азыркы кезде Кыргызстанда экономикалык активдүү калктын пайызы болуп саналат. Демек, балдар, үй тапшырма өз алдынча иштөө. 207 беттеги картаны жана 206-209 беттердеги окуу китебин талдап, Кыргыз Республикасынын шаарларынын жана шаар калктуу конуштарынын функциясы боюнча бөлүштүрүңүз. Демек, бул полуфункционалдык административдик борборлору, өнөр жай борборлору, тоо-кен, өнөр жай борборлору, транспорт түйүндөрү, курорттук борборлору жана гидро курулуш борборлору боюнча бөлүштүрүп, аны демек дептериңиздерге таблица түрүндө жазып толтуруңуздар. Эмгек ресурстары деген эмне? Балдар, студенттер жумушчу күчүнө киреби? Экономикалык активдүү калк деген эмне? Өлкөдөгү жумушсуздуктун деңгээли эмне менен аныкталат? Эмгек рыногу деген эмне? Жана Бишкекте кайсы кесиптерге суроо талап бар деген суроолорго жазуу түрүндө дептериңиздерге жооп бериңиздер. Анда эмесе бүгүнкү сабактын максаты Кыргызстан калкы темасы боюнча билимди жалпылоо жана бекемдөө. Алган билимдин өздөштүрүү деңгээлин текшерүү. Келгиле. Биринчи суроодон баштайлы. Кыргыз Республикасынын Конституциясы качан кабыл алынган? Демек, биринчи жооп 5 май 1993 жылы, 21 март 1993 жылы жана 7 январь 1995 жылы. Ойлонобуз, балдар. Даярсыздарбы? Демек, Кыргыз Республикасынын Конституциясы кайсы күнү кабыл алынган? Бул 5 май 1993 жылы. Конституция Кыргызстандын башкы мыйзамы. 5 майда Кыргыз Республикасы Конституциясынын күнү. Өлкөнүн башкы мыйзамынын майрамын белгилейт. 1993 жылдын бул күнү 12 сессиясында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Конституциясын кабыл алган. Ошол учурдан баштап Кыргызстан Республикасы Кыргыз Республикасы деп аталып, 1978 жылы кабыл алынган Кыргыз СССРдин Конституциясы күчүн жоготту. Кабыл алынган күндөн тартып Кыргыз СССРдин Конституциясы күчү жоготуп, Кыргыз Конституциясы бир нече жолу өзгөртүлүп жана толукталып, 2003 жылдын февралында, 2006 жылдын ноябрында жана декабрында, 2007 жылдын октябрында, 2010 жылдын июнь айында кескин редакцияланган. Кыргыз Республикасынын Конституциясы Кыргызстандын негизги мыйзамы. Республиканын учурдагы Конституциясы 2010 жылы референдум менен кабыл алынып, ал эми мурункусу 1993 жылы 5 майда Жогорку Кеңеште кабыл алынган. Кийинки суроо. Кыргызстан эгемендүүлүккө качан ээ болгон? Жооптору 5 май 1995 жылы,
21 март 1993 жылы, 31 август 1991 жылы. Ойлонуңуздар. Жооп берели. Келиңиздер. Кыргызстан эгемендүүлүккө 1991 жылы 31 августта ээ болгон. Эгемендүүлүк күнүн өлкөнүн негизги мамлекеттик майрамы жана расмий эс алуу күнү. Мурда СССРдин курамында болгон Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы 1991 жылы 31 августта республиканын жогорку кеңешинин кезексиз сессиясында жарыяланып, анда Кыргызстан эгемендүү демократиялык республика жарыяланган. Эгемендүүлүк декларациясы кабыл алынган. Кийинки суроо. Мамлекеттик түзүмдүн келтирилген мүнөздөмөлөрүнүн кайсынысы Кыргыз Республикасына туура келбейт? Бул демократиялык республика, теократиялык монархия жана светтик мамлекет. Ойлонуңуздар, балдар. Суроого жооп берели. Демек, мамлекеттик түзүмдүн келтирилген мүнөздөмөлөрдүн теократиялык монархия дегени Кыргыз Республикасына туура келбейт. Абсолюттук теократиялык монархия бул мамлекет диний нормалар менен жөнгө салынуучу башкаруунун бир түрү. Ал эми монарх чексиз жогорку мамлекеттик бийликке ээ башкаруучу диний уюмдун төрагасы болуп эсептелинет. Кийинки суроо, балдар. Республиканын чек араларынын жалпы узундугу канча километр? Биринчиси 1260 километр, экинчиси 4508 километр, үчүнчү суроо жообу 1985 километр. Кайсынысы туура жооп, балдар? Ойлонуңуздар. Суроого жооп берели. Демек, республиканын чек араларынын жалпы узундугу 4508 километрди түзөт. Кийинки суроо. Кыргыз Республикасынын калкынын саны 6.395.000 адам, 4.856.000 адам жана 5 миллион адам. Туура жообу, балдар, бул 6.395.000 адамды түзөт. Кыргыз Республикасында калктын өсүү темпи канча? Окуу куралына алайык, балдар. 20%, 26,3% жана 30%. Туура жообу, балдар, 26,3%. түзөт. Калктын табигый өсүшү төрөттүн өлүмдөн ашып түшүшү. Башкача айтканда, белгилүү бир мезгил ичинде төрөлгөндөр менен өлгөндөрдүн ортосундагы айырмачылык калктын өсүшүнүн негизи. Кийинки суроо. Калктын өсүшү бул шаардык калктын өсүшү, төрөт менен өлүмдүн айырмасы, адамдардын муундарынын өзгөрүүсүн камсыз кылган төрөт, өлүм жана табигый өсүүсү процесстеринин жыйындысы.
Кайсыл жооп туура келет балдар, ойлонуңуздар. Туура жооп балдар. Бул адамдын муундарынын өзгөрүүсүн камсыз кылган төрөт, өлүм жана табигый өсүү процесстеринин жыйындысы калктын өсүшү болуп саналат. Кийинки суроо. Популяциянын санын, табигый өсүшүн, жашын жана жыныстык курамын изилдөөчү популяциянын көбөйүү мыйзамдарынын илими кайсыл? Демографиябы, политологиябы же этнологиябы? Ойлонуңуздар. Демек, популяциянын санын, табигый өсүшүн, жашын жана жыныстык курамын изилдөөчү популяциянын көбөйүү мыйзамдарынын илими бул демография болуп саналат. 1999-жылдагы каттоого ылайык республикада кыргыздардын саны канча болгон? Жооптору: биринчи жооп 3,1 миллион адам, 3,5 миллион адам же 4 миллион адамбы? Туура жооп балдар. 1999-жылдагы каттоого ылайык республикада кыргыздардын саны 3,1 миллион адам болгон. Демек, бул келгиле таблицага карап өтөлү. Кыргызстандын калкынын санынын ар кайсы улут боюнча санынын өзгөрүшү 99-жылы жана 2009-жылдары. Демек, 1999-жылы калктын бардык саны 4,822,900 адамды түзгөн, 1999-жылы. Ал эми 2009-жылы 5,362,800 адам түзгөн. Анын ичинде кыргыздар демек 3,128,100 адамды 1999-жылы түзсө, 3,804,800 адамды демек 2009-жылы түзүлгөн. Алардын ичинде орустар 99-жылы 603,200 адам, 2009-жылы 419,600 адамды түзгөн. Украиндиктер 50,400 адам 1999-жылы. Ал эми 2009-жылы 21,900 адамды түзгөн. Белорустар анын ичинде 3,200 адам 1999-жылы, ал эми 2009-жылы 1,400 адам түзгөн. Өзбектер 1999-жылы 665,000 адамды түзсө, 2009-жылы 768,400 адамды түзгөн. Казактар 42,700 адамды түзгөн 1999-жылы, ал эми 2009-жылы болсо 33,200 адам. Грузиндиктер демек 700 адам болсо, ал эми 2009-жылы 600. Азербайжандыктар 14,000 адам, 2009-жылы болсо 17,3 адамды түзгөн. Андан тышкары эң чоң калктар бул демек татарлар 45,2
4000 адам 1999 жылы, ал эми 2009 жылы 31,4 миң адам. Тажиктер 42,6 миң адам, ал эми 2009 жылы 46,100 адамды түзгөн. Жана ошондой эле дунгандыктар 1999 жылы 46,900 адамды түзсө, кечиресиздер, 51,800 адамды түзсө, 2009 жылы 58,400 адам түзгөн. Уйгурлар 46,900 болсо 1990 жылы, 2009 жылы 48,500 адам түзгөн. Жана ошондой эле түрктөр 33,300 адамды түзсө 999 жылы, ал эми 2009 жылы 39,1 адамды түзгөн. Кийинки суроо. Калктын негизги бөлүгү канча бийиктикте жайгашкан? Биринчи жооп 500дөн 1000 метрге чейинки, экинчи жооп 500дөн 1,5 миң метрге чейинки, жана үчүнчү жооп 500дөн 2 миң метрге чейинки бийиктикте жайгашкан. Суроону жоопту ойлонуңуздар. Демек, калктын негизги бөлүгү 500дөн 1,5 миң метр бийиктикте жайгашкан. Демек, балдар, ушуну менен биз сиздер менен Кыргыз Республикасынын калкынын жайгашуусу, калкынын саны, миграциясы, шаардык жана айылдык калк. Демек, бул суроолорго баардыгына жооп бердиңиздер, туура жооп бергендер азаматтар. Демек, өзүңүздөргө жакшы баа койсоңуздар болот. Ким туура эмес жооп берсе, демек, кайрадан презентацияларга көңүл болуп, окуу куралын бир сыйра дагы окуп чыгыңыздар. Үй тапшырма, балдар. Демек, өз алдынча ишти аткарыңыздар, ал боюнча демек таблицаны толтуруп, суроолорго жооп жазыңыздар дептериңиздерге, жана ошондой эле мугалимдериңиздерге жиберсеңиздер болот. Ушуну менен сабак соңуна келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.